Kur'an kitapta okuganды bilbese үйгө koyup koysa bolобу. Kur'andын котормосун же кыргызча жазылган Kur'an окуса болобу, сооп жазылабы. Эми ар бир мусулмандын үйүндө Kur'an турганы жакшы. Анан кээбиркилер Kur'an тургандан кийин аны окулуш керек, болбосо бирөөгө бер, жок окуп кой. Сен окубасаң балаң окуйт. Кудайым буюрса небереңен чыгат. Үйүңдө Kur'an турганы бул жакшы нерсе иншалла. Эми ошонун кыргызча котормосун окуса сооп алабы десе, кыргызча котормосунун түзмө-түз котормосу боло турган болсо, коркунуч бар. Кандай? Kur'andan okuyup dagы түздөн түз, Kur'anda ушундай келиптир деп өзү амал кылып баштайт. Мүмкүн ал Kur'andагы аятты туура эмес түшүнүп алат. Мүмкүн Kur'andагы аяттардын өкүмү кеткен аятты окуп алат дагы амал кылат. Кабар катары, билим катары, илим катары окусаңыз, иншалла сооп болот. Себеби Аллах Тааланын китебин окуп таанышып атасыз. Ал эми качан амал кылабыз, анда закон, фикка кайтабыз. Себеби Абу Ханифа ошондон аяттарды алып, жооп берип, фикты жазып, законду жазып койгон, Ошо окуганга иншалла сооп алат. Иншалла, шуну үмүт кылабыз эми иншалла.